Қоспайсың ай сағындым кел күйсігім Кел қоспай көптің күндері Мен жұттан жопары күндерім Еректің жыл қой кешінде да келсең жібер үйсігім El malım versek taşlarım Elesi güçlü yaşlı Ya el oda birge Varasa cana sana çambasın Ya el oda birge Varasa cana sana çambasın Мысқал Өмірқанова 1915 жылы Жумгал районундағы Дейқан колхозунун баш кууганды айылында туулган. Ал кичинесинен эле ырга ынак, күү жандуу болуп өсөт. 1931 жылы Мысқал Эпкин айылындагы Сагыналы Өмүрканов менен баш кошот. Сагыналы комузду чебер черткен адам болгон. Мысқал анын таасири менен комузду черткенди өздөштүрөт. Эки жаш айыл чарба артелинде ар кандай жумуштарды иштешет. Тилекке каршы көп узабай Сагыналы майданга кетип, баатырларча курман болот. СССРдин эл артиси Эстебес Турсуналиев. Ошондо кыргыз элинин атактуу чоң балбан, чоң баатыры Кожомкул Аксакал ушу селсебет экен ушул айылда. Ошо Кожомкул Аксакал Олимпиадага Жумгалга биринчи жолу Кожомкул Аксакал алып барат экен Мыскал эжени. Андан жагып алып туран Нарынга барат экен. Нарындан анан Фрунзага келет экен. Ошондон баштап эле Фрунзадагы Мыскал эженин үнүнө, өзүнүн аткаруусуна, тырчылыгына кызыгып, ошондон баштап иштеп болот экен. Мыскал алгач хордо, кийин өзүнчө ырчы катар калкалында ырдай баштайт. 1941 жылы ал Кыргыз филармониясынын солисткасы болуп иштей баштайт. Анын аткаруучулук чеберчилиги жетилип, элдин сүйүктүү ырчысына айланат. Ошентип жүрүп отуруп, Мыскал эже атактуу, даңктуу, баардык нерсеге жетти. Кыргыздын эл артиси болду, депутат болду, Кыргыз Жогорку Советтин депутаты болду. Taşkan altın Koştaş albay kol karama şap canda Ala bir tonun taragan Bunun alıp katar jüregi Kara bir jerde kantargan aksaptı bulut küregi Atağı çıkkan surakan asırkın eldin çüregi Филармониянын солисткасы Нуржамал Тавалдиева. Ушул апамдын тилегиненби же тагдыр буйруду ушул филармонияга солистка болуп иштеп калдым. Ошол иштегенден баштап Мыскал эженин репертуарындагы ырларды аткарууга далалат кылдым. Бирок эми ал эженин аткаруусунчалык деңгээлге жеткире аткарыш өтө кыйын. Эженин ошондой деңгээлине жеткире аткара албасам дагы өзүмдүн болгон дараметиме жараша эженин ырларын дайыма сахнадан түшүрбөй ырдап жүрүүгө өзүм аракет кылып жүрөм. Анча-мынча чыма бар кыздардын баары эле ошол эжени сыймыктан ошого окшош. Филармониянын солисткасы Рая Деркенбаева. Мен жердеш болгонума ушунчалык ыраазымын. Командировкага барганда дагы ушул убакка чейин ошол кишинин үнүн, ошол кишинин элеси бизге чейинки, бизден кийинки курактагылардын баары тең эле айтып суктанып жүрөт да. Мыскал эже ошол жанагы комузундагы Кыргыз СССРнын эл артиси Эсенгул Жумабаев. ырдыдагы, обондудагы
чыгылып баардыгын бир төп келиштирип бир жакшынакай бир ыргакка салып ушу элге жеткирчи да. Мен ойлойм ошо бул киши ошол жанагыл ички дүйнөсү дагы, комуз черткени дагы, ырдаганы үнү дагы ушул баардыгы ушул ыр үчүн жаралган киши да. 58-жылы мен Мыскал эжеге таң калганым Москвада 2-декада болду, 58-жылы. Ошондо жанагы мал залда кыргыздын бүт боз үйлөрү менен сахнага. Ошондо Мыскал эже элечеги менен чыгып жанагы эмеле алымканды аткарганда анда ошо элдин көптүгүн айтпаңыз. Ошондо калп айткан кишиге 3 мүнөт сосу десе деле болот. Ошондо бүтүн эл тура калып туруп кол чаап турду го, жалаң Мыскал эже үнүн айтып, өрүн токтотмайынча жана Кашкардын тозуга айрылышын соскондо. Ошол ушул убакка чейин Мыскал эженин үнү, ушул убакка чейин ыры, ал кишинин ушундай аткарган эмелери элдин кулагында. Мыскал эжени күн-түн айтып отурса да, айлап жылдап айтса да, бул кишиге баа жеткизгиси келет. Бул кишинин карапайымдуулугу, адамгерчиликтүүлүгү, жалаң эле ырчылык эмес, энелик мээрими, элге кандай жаккандыгы, шунун баары биз көз алдыбызга элестетип турат. Кыргыз элинде Мыскал эже бир мыскал болгон бойдон өтүп кетти. А кишинин өнөрү, а кишинин ыры, үнү кылымга чейин сакталып жүрөт. Aylanıp uçam gem üçün, Cena jalga varam el üçün. Atayın ırdaba jürögür, Asıl keşarma men üçün.